Саламатсыздар, урматтуу интернет колдонуучулар, Тескар News YouTube каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Мына бүгүн Ош шаарында жаркырап жайнап күн чайыттай ачык, айлана чөйрө жапжашыл, жаз да келип калды. Эмне жыттанып атат десе, бул жерде мына мусорчиктердин айланасын тазалап, краскалап, ошентип иштерди аткарып жатат экен. Кимдер аткарып атат десең, бул жерде Ош тазалык ишканасы жана Зеленхоздун кызматкерлери шаарды жашылдандыруу жана көктөндүрүү иш-чараларынын алкагында бир канча иштерди аткарып жаткан учуру экен. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул Алымбек Татка эс алуу жайынын айланасын ушундай тазалап жаткан учуру. Албетте, азыр эми мунулорду жакында мунулорду краскалайт. Муну жарнак рекламаларды чапташтырган ушундай жерлерди краскалайт жана ушундай иштерди аткарат. Жакшы, мына ушундай мусорчиктерди, мусор таштоочу челекчелерди деп койсок дагы болот. Ушундай краскалап, алгылыктуу иштерди кылып жаткан учуру. Жакында мына тосмолорду дагы краскалоо иштери жүрсө керек. Азыр мына жерде Зеленхоздун кызматкерлери гүлдөрдү өстүрүү иштерине аткарып жаткан учуру. Жакында 1-2 айдын ичинде ушул жер өзүңүздөр көзүңүздөр күйө турган, тамшана турган сонун гүлдөр ушул жерге эгилет. Мынакей четинен ушинтип шаарды көрктүү кылуу максатында эскирген жерлерди краскалап, жаңылап, оңдоп түзөп, кыскасы ушундай жакшы иштерди кылып жаткан учуру. Жолдун бул четинде дагы ушундай иштер аткарылып жатат. Ак мээнет, таза иш, бул ушундай жумуш. Жумуштун эч кандай уяты жок. Бешенеттер менен акча тапканга не жетсин. Сак саламатта калыңыздар. Дагы көрүшкөнчө биздин Тескар News YouTube каналына акмалап туруңуздар. Жакшы кабарлар менен сиздер менен бөлүшүп турабыз. Бар болуңуздар.